Абылгазиев логистикалык борбор ушак менен фейк маалыматтын айынан курулбай калды. Кыргыз өкмөтү ат башыда логистикалык борбордун курулбай калышына нарындыктарга сырттан таңууланган, алардын кызыкчылыгына каршы келген пикирлер себеп болду деп эсептейт. Бул тууралуу премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев 19 февралда эшкерлик түзүмдөрдүн жана донор уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Өкмөт башчы белгилегендей, мындай пикир жалган ушак жана фейк маалымат таратуу аркылуу кызуу жайылтылды. Мындай ири инвестордун кетишине биринчи кезекте ири долбоорлорду экономиканын флагманы кылуунун ордуна коррупциянын уюгуна айлантып, мурда кабыл алынган өлкөнүн кызыкчылыгына чыккынчылык кылуунун, жаратылышты талкалоонун мисалы болуп калган чечимдерге карата элдин ишенбестиги түрткү болгонун өкүнүү менен билдиребиз. Ошол эле учурда жарандардын ою эске алынбай, жергиликтүү элдин кызыкчылыгы корголбой келген, деди өкмөт башчы. Өкмөт бүгүнкү кырдаал инвестицияны коргоо багытында жергиликтүү эл эң оболу жаштар менен иштөөнүн айрым принциптерин кайра карап чыгуу зарыл экенин көрсөтүп жатканын билдирди. Жергиликтүү элдин каршылыгынан улам Ат башы районуна 280 миллион доллар жумшалат деп жаткан логистикалык борбор курулбай калды. Борборду салганы жаткан Ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы мындай чечимди 17 февралда кабыл алды. Өзбекстандын аймагына өтүп кеткен 13 кыргызстандык кармалып мекенине кайтарылды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Жарандар 19 февралда Баткен областындагы Чекелик айылынан Өзбекстанга мыйзамсыз негизде кирип кеткен үчүн кармалган. Чек арачылардын сүйлөшүүсүнөн кийин алар Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Ооганстанда Абдулла өз өкмөтүн түзөрүн жарыялады. Ооганстандын аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын тааныган жок. Жетекчи 18 февралда басма сөз жыйынын өткөрүп, биз жеңүүчүбүз жана өз өкмөтүбүздү жарыялайбыз деп билдирди. Андан бир аз мурда көз каранды эмес шайлоо комиссиясы 28 сентябрда өткөн шайлоодо 50-64 добуш менен президент Ашраф Гани экинчи мөөнөткө шайланганын жарыялаган. Абдулла 39,5% көрсөткүч менен экинчи орун алганы белгилүү болгон. Шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялоо бир нече жолу жылдырылган. 2014 жылдагы президенттик шайлоодо да Абдулла менен Ашраф Гани ат салышып күрөш курч жүргөндүктөн Кошмо Штаттардын ортомчулугу менен эки саясатчынын ортосунда бийлик бөлүштүрүлгөн. Ага ылайык Гани президент, ал эми Абдулла Бириккен Улуттук өкмөттүн башчысы болуп, аткаруучу бийликти жетектөөгө көнүп мунасага келишкен эле. Ат башылыктарга жөлөк пул төлөнбөй калабы? Өкмөттүн жообу. Өкмөт бийик тоолуу аймактардын, анын ичинде Ат башы районунун жашоочуларына жөлөк пул төлөнбөй калышы мүмкүн деген маалымат чындыкка дал келбей тургандыгын айтты. Буга чейин социалдык тармактарда аталган аймактын эли эми жөлөк пул албай калат деген маалыматтар тараган. Пенсия, жөлөк пул жана айлык акы боюнча мыйзамдын 187 беренесине ылайык Ат башы районун бийик тоолуу категориясынан чыгаруу демилгеленди деп жазылат соц тармакта тараган билдирүүдө. Өкмөт мындай билдирүү чындыкка дал келбей турганын айтты. Өкмөт мындай чечимдерди демилгелеген эмес. Бул сыяктуу акылга сыйбаган имиштерди белгилүү бир саясий чөйрөлөр өз кызыкчылыктарын көздөп жайылтууда деп жазылат өкмөттүн маалыматында. Россиянын ири электр компаниясы Кыргызстандагы эки долбоорго кызыктар. Россиянын Интер-Рао энергетикалык компаниясынын төрагасы Дмитрий Волков Камбарата ГЭС-2 долбоорун ишке ашырууга кызыктар экендигин билдирди. Волков 4-чү рет өтүп жаткан гидроэнергетика борбордук Азия жана Каспий 2020 аталышындагы конгресс көргөзмөдө сүйлөгөн сөзүндө Орто Азиядагы мамлекеттердин ГЭСтерине карата долбоорлор иштелип жатканын айткан. Кыргызстандын Камбарата ГЭС-2-ни байкаштырып жатабыз. Ал жакты Евразиялык өнүктүрүү банкы каржылай турганы маалым. Бул банк бизге бүтүн эмес, себеби Россиянын негизги акционери. Ошондой эле Үч Коргон ГЭСин карап жатабыз. Бардыгы кыргыз тараптын позициясынан көз каранды, деген Волков. Белгилей кетсек, Евразия өнүктүрүү банкы Камбарата ГЭС-2 гидроагрегаты үчүн 110 миллион доллар бөлөт. Долбоор 2023 жылы ишке ашышы күтүлүүдө, бирок биз бул жаатта көйгөйгө кабылып чече алган эмеспиз. Кыргыз тарап курулуш тууралуу келишимди жокко чыгарды. Ал эми Россияда бүгүнкү күнгө чейин жокко чыгарылган жок, деди Волков. Ал белгиленгендей, Орто Азияда долбоорлорду ишке ашыруунун негизги көйгөйү өз милдеттерин аткарбагандык болуп саналат.
Сөзсүз президент айтыш керекпи? Транспорт министрине иштен кетүү сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов кызматтан кетиши керектигин билдирди. Эл өкүлү жакында эле министрдин орун басары Жеңиш Нугойбаев, автотранспорт агенттигинин директору Анарбек Бекмуратов коррупция менен кармалгандан кийин моралдык жоопкерчилигин сезиши керектигин белгиледи. Мындан 1 жыл мурда орун басары пара менен кармалганда министр жумуштан кеткен болчу. Эмне дагы президент айтыш керекпи? Арыз жаз десе анан жазышабы? Жолдордун баары талкаланып бүттү. Таразаны көзөмөлдөгөндөр чөнтөгүн эле иштеп жатат. Ар бир жүк ташуучу унааны тосот да ставкасын алып кое берет. Ушул тараза тармагын тартипке келтиришибиз керек, деди Жамалдинов. Учурда парламентте тараза көзөмөл пункттарын автоматташтыруу боюнча мыйзам долбоору каралды. Депутат ушундай мыйзам каралып жатканда министр Бейшеновдун өзү келбегенине нааразы болду. Буга өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү Алмаз Абытов себебин кийинчерээк тактап берели деп жооп берди. Министрдин ордуна статс катчысы Эрмек Мамыркалиев жооп берип жаткан, бирок ал дагы сынга кабылды. Депутат Бактыбек Турсбеков ал канча жылдан бери иштеп жатканын сурады. Мамыркалиев 4,5 жыл статс катчы милдетин аткаруучу болуп иштеп, өткөн жылы ноябрь айында конкурс аркылуу өтүп расмий дайындалганын айтты. Министрликтеги кадрларга статс катчы сиз жооп бересиз, министрлер кетип жатат, сиз өгүз өлбө, араба сынба, эмкисин күтөм деп отурасыз. Кеңешме өткөрүп кадрлары менен иштеп жатасыңарбы? Сиз иштеген 5 жылда канча кызматкер камалды? Моралдык жоопкерчилик болушу керек да, деди Турсбеков. Ички иштер министрлиги Матраимовторго каршы арыз боюнча эч кимдин макамына байланышына карабайбыз. Ош шаарындагы жана областагы кылмыштуу окуяларга кимдин катышы болбосун баарынын жоопкерчилиги мыйзам чегинде каралат. Бул тууралуу ички иштер министри Кашкар Жунушалиев ал айдын арпа тектир айылына барып, президентке кайрылган жашоочулар менен жолукканда айтты. Министрликтин басма сөз кызматы 19 февралда маалымдагандай, алар инибиз Рахманберди уулу Төлөгөндү Ошто Райымбек Матраимовдун жандоочулары Кылыч Саркарбаев, Нурбек Райымбеков жана Мунар Матраимов коркутуп, үркүтүп жатат. Ушул ишти өз көзөмөлүңүзгө алууңузду суранабыз деп президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышкан. Министр кылмышка тиешеси барлар жоопкерчилик тарта турганын билдирди. Ошону менен катар ал сиздердин уулуңар Рахманберди уулу Төлөгөн жана анын шериги Эмилбек Кимсанов кылмышка шектүү экенин жакшы билесиздер. Мына экөөнө тең издөө жарыяланды, качып жүрүшөт. Эгер алар таза болсо, айта турган сөзү бар десе, анда бизге укук коргоо органдарына келсин, качпасын деп айтты. Жунушалиев тергөө акыйкат жүрөрүн белгилеп, эч кимдин эч кандай статусуна, байланыштарына, туугандык мамилелерине карабайбыз деп кошумчалады. Ош шаардык спорт комитетинин башчысы Кылыч Саркарбаев 17 февралда өз арызына ылайык жумуштан убактылуу четтетилди. Буга милициянын мурдагы кызматкери Мушкер Төлөгөн Рахманберди уулунун 14 февралда президент Сооронбай Жээнбековго Ошто түштүк жергесинде Матраимовтордун үй бүлөсүнөн, Матраимовтордун кланынан коркуп жашап калдык деп кайрылганы себеп болду. Кытайда акчаларды вирустан улам өрттөп, бир тобун карантинге алып жатышат. Кытай бийлиги коронавирустан көп эл жабыркаган аймактардан чогулган акчаларды өрттөөнү чечти. Бул туурасында Business Insider жазды. Акчалардын таксаны аныкталган эмес. Банкноттор базардан, клиникалардан, коомдук транспорттон жана коронавирус кеңири тараган жерлерден чогултулганы айтылат. Акчаларды Гуанчжоуда жок кылышаарын айтышкан. Кытайдын Борбордук банкы коммерциялык кредиттик уюмдарга оору жуккан райондон келген акчаларды өзүнчө сактоого көрсөтмө берген. Ал эми өрттөбөй турган банкнотторду дезинфекция кылышмакчы. Акчаны атайын Нурдун жардамы менен тазалап жана 2 жумага атайын жайга карантинге алышаарын айтышты. Амазондун негиздөөчүсү климатты сактоого $10 миллиард бөлөт. Эл аралык Amazon технология компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча долбоорду каржылоого Bezos Earth Fund экологиялык фондун түзгөнүн жарыялады. Ал бул фондго $10 миллиард салууга ниеттенүүдө. Бул тууралуу Безос Инстаграмдагы баракчасына билдирди. Жер бул баарыбызды бириктирип турган нерсе. Келгиле аны чогуу коргойлу деп жазды ал. Гранттарды окумуштууларга, активисттерге, өкмөттүк эмес уюмдарга берүү пландалууда. Безостун айтымында ал табиятты чындап коргоого багытталган аракеттердин баарын колдоого даяр. Forbes журналынын маалыматына караганда Джефф Безос дүйнөдөгү эң бай адам. Анын мүлкү $130 миллиард бааланат. 2018 жылы сентябрда ал көчөдө калган үй бүлөлөрдү колдоо жана билим берүү программаларын өнүктүрүү үчүн $2 миллиард бөлгөн.
Аялын сабап унаа менен сүрөткөн. Ош шаарында кызганычтан аялын сабаганга шектелген жаран камакка алынды. Ош шаарында мончодон кеч чыккандыгы үчүн күйөөсү жубайын унаа менен сүзүп сүйрөп кеткен. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Окуя 17 февраль күнү кечинде орун алган. Жабырлануучунун айтымында ал мончодо курбулары менен кармалып калган. Чыкса жолдошу кызганып унаа менен сүзүп жыгылып калганда өтүп кетип, кайрылып келип колунан кармап, унаа менен кошо жүгүрткөн. Жубайы кулап калганда 4-5 метрге чейин унаа менен сүйрөп кеткен. Жабырлануучу 45, ал эми жолдосу 43 жашта. Экөө тең Кара Суу районунун тургундары. Бирок окуя Ош шаарындагы Жапалак айылында катталды. Кылмышка шектүү кече кармалды деп билдирди басма сөз катчы. Маалыматка ылайык, жабырлануучу Ош областык оорукананын нейрохирургия бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлер аялдын баш мээси чайкалганын аныкташкан. Футбол. Нефтечи командасы Хужантты 1-0 эсебинде утту. Азия футбол конфедерациясынын кубогунун оюндарынын алкагында Нефтечи командасы 19 февралда Тажикстандын Хужант футбол командасы менен таймашып 1-0 эсебинде жеңишке жетишти. Оюндун 51-мүнөтүндө дарбазага голду Александр Игнатенко киргизди. Футболдук таймаш Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадионунда өтүп, аны көрүүгө 1000ден ашык көрүүчү келди. 26 февралда эки команда Дүйшөмбү шаарында кайрадан оюн талаасына чыгышат. 5 февралда Түркменстандын Ахал командасы Нефтечи менен болгон мелдешке Кытайда чыккан коронавирус коркунучка байланыштуу келбей койгон. АФК аталган клубду турнирден четтетип, Нефтечи автоматтык түрдө плей-оффко чыккан болчу.